Монуев көчөсүндөгү 2 деңгээлдүү көпүрөнүн курулушу 75%га аяктап калды. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Ал эми бул көпүрөнү 10 февралда астыңкы деңгээлин гана пайдаланууга берүү пландалып жатат. Мында 50ден ашуун жумушчу иштеп, 10 техника тартылган. Февралдын 10 февралына чейин жумуштарды так аткарып туруп, өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2 күн түнүгүн иштеп, үстүндө жана плиталарын бастык полностью. Азыр эми ошо жолдорун иретке келтирип, лотокторду коюп, бордюрларды коюп, жолду тегиздеп, астындагы бүт жана Яккали каналын азыр биз полностью тазалап атабыз. Алардын плиталарын коюу иштери кетип атат. Курулуш 2 нөмөттө жүрүп, мындагы иштер күчөтүлгөн. Бул талапты шаар мэри Жеңишбек Токтурбаев коюп, тармакты көзөмөлдөгөн жетекчилерге жеринде түнү менен иштөө тапшырмасын берди. Ал буга чейин жолдогу абал, көйгөйлөр менен жеринде таанышып, иштин солгун жүрүп жатканын сынга алган. Ушул көпүрө абдан биздин шаардын тургундарына ыңгайсыздык жаратып атат. Ушул көпүрөнү батыраак бүтүрүп, мынакей балдар менен сүйлөштүм. 10 февраль күнгүгө буюрса, 10 февраль күнгүгө асфальтсыз ичин эметип, жолду ачып коюуга пландаштырып атабыз. Бизден эң биринчи задачабыз ушу жолду ачып алсак, анан жана капталындагы жолдордун бардыгын тротуарларды оңдоп, жакшынакай витке келтиребиз. Аталган жолдун курулушу шаардагы жол тыгынын күчөткөндүктөн жолго асфальт төшөбөй туруп ачуу пландалып жатат. Анда да жолдун үстүңкү бөлүгүндө курулуш улана берет. Астыңкы деңгээли гана унаалар үчүн ачылмакчы. Бирок белгилеп кетиш керек, бул жерде ошол жана асфальт азыркы мезгилде жок. Шагыл жол кылып эле ачып пайдаланууга беребиз. Азыркы мезгилде мына көрүп турасыздар. Ушу 2-чи кабаттагы унаа жүрүүчү көпүрөнүн мостовой балкаларынын баары орнотулуп бүттү. Бул жерде жалпы узундугу 52 метр, туурасы 18 метр болот. Ал эми мындан чыккандан кийинки Яккали каналындагы көпүрө дагы бар, ал жерде дагы 32 метр. Ал көпүрө эми бизде проекттен сырткары жумуш болуп калды. Ал дагы толук ал көпүрөнүн жарымын 20 метрин бүтөбүз. Калганын кийин жасай беребиз. Курулуш дагы убакытты талап кылып турат. Анткени курулушка тоскоол болгон Шакиров, Монуев, Алимжанов көчөлөрүндө жайгашкан Ред Петролиум жана Эмпа май куючу жайды башка жакка жылдыруу каралып жатыптыр. Учурда өтмөктүн айланасындагы мыйзамсыз курулуштарды бузуп, алып салуу жана иретке келтирүү иштери жүрүп жатат. Бир адамдын бизнеси деп, бир адамдын чөнтөгү деп, канча деген биздин жарандары жабыркайт. Ошон үчүн ал кишилердин да ээлери менен азыр түшүндүрүү иштерин баштап, башка жерден ал жерден, во-первых, тыгынды создавать этет экен, биринчиден элге аябай кооптуу экен, экинчиден тыгынды автомобилиний тыгынды создавать этет экен. Ушул маселелерди Кудайым буйрса чечебиз. Долбоор боюнча 2 деңгээлдүү жол 4 тилкелүү болот. Ага 269 миллион сом каражат сарпталууда. Андагы курулуш материалдарынын сапаты дыкаттык менен көзөмөлгө алынууда дешет. Плитаны көтөрүүчү негизги бул жерде мына кече мен соцсетинде көрүп калдым, мындай аябай шашылыч болуп кеттиби дегендей болчу. Жок, бул жерде мындай камсанабаш керек, ага негиз жок. Анткени бул плиталар туруучу плиталарды көтөрүүчү подпорный стеналар буга чейин эле коюлуп, өздөрүнүн прошносун алган. Аталган курулуш план боюнча ноябрь айында бүткөрүлмөк. Иш кечеңдеп, айдоочулардын нааразычылыгын жаратып келет. Шарттын өзү канча оор болуп атат. Мына жерлерди карагыла, эки жакты жылдырып атат. Ошону менен бул жер мына мөөнөттө деп айтыш керек эмес. Ошол шартка жараша бүтүрсө болот. 4 саат, 2 сааттан ошондой көп саат туруп калган учурлар дагы болуп атат. Эми муну дагы бир жогору жакта чечиш керек да, ыңгайлуу жолдорун караштырып. Мен өзүм Бишкектен келдим. 2 күндүк болсо чыдагы мүмкүн эмес да. Саалап туруп каласың, анча-мынча сабактан кеч калып каласың. Ушундай болуп атат эми. Жол тыгындар жаралып жатат, эми ушул бүткөндөн кийин кайта жакшы болот. Эми кеңейгени жакшы да, бизгечи кеңейсе. Быйылкы жылга аталган 2 деңгээлдүү жол менен кошо Амир Тимур, Көкүмбий, Мамыров көчөлөрүн асфальттоо пландалууда. Аталган 3 көчө республикалык бюджеттен каржыланат. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.